Kılımдар büktөmün keleptegen jaşoo çındığı mezgil şartına jaraşa ulam özgörüp, önügüp, ösüp turары belgilүү. Biz bugün Türkiye tuuralуу sapar irmemine aylangan maalumatыбызda Азия менен Европанын ширелишкен өзөгү тууралуу же болбосо 10-11 кылымдарда көчмөн жоокерчиликтин дымагы менен ал жерге барган түрк эр азаматтары жөнүндө эмес, эртеңки күндүн ээлери болгон жаштарыбыздын бир ирмемдик жашоосу тууралуу сөз кылсак деген ниетибиз болду. Жашоо жакшылыгынан жанбаса, бүгүнкү илим үчүн жер кезген жаштарыбыз эртеги менен эртеңкини туташтырган көпүрө болоору дайын. Алыстагы уул кызынан жакшылыкты, адеп ахлакты, ыйманды үмүт кылып, акыя күткөн ата энесинин мээримин сагынган жаштардын салам дубайын жеткирүү парзын аткарып коюуну эпкөрдүк. Ал эми 10 кылымга жакын кыргыз жоокерлеринин күмбөзү катары легендага айланып, муундан муун өткөрүлүп, айтылып келе жаткан тарыхый маалыматтар көрсөтүүбүздүн кийинки түрмөктөрүнөн орун алаарын белгилей кетели. Türkiye жергесин аралап келүү максатында уюштурулган сапарга чогуу аттанган Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков, профессор Темирбек Жоробеков жана Арашан теология факультетинин жетекчиси Рашид Шамилов мырзалар чогуу Стамбулга жетип, андан арылап Изниктеги тарыхый жайга Куран окуп, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин студенттеринин 1 жылдык билим алып жаткан ал абалы менен таанышуу максатында Болу калаасына кайрылдык. Береги жигиттер өткөн жылы окууга тапшырып, быйыл 1 курсту аяктап жаткан Кыргызстандын мырзалары. Мен Абдиназар уулу Элчибек, Ош областынын Алай районунан болом. Бул жака келгенибизге 6 ай болуп калды. Буюрса көп нерсени үйрөндүк, көп нерсеге жетиштик. Аллахка шүгүр, жана бул жактагы кожаларыбызга, мугалимдеримизге ыраазыбыз. Кыргызстанга чоң салам сүйлөйбүз бул жактан. Дуа кылабыз, Кыргызстандын ынтымактыгын, биримдигин, тынчтыгын тилеп бул жактан дуа кылабыз. Кыргызстанга чоң салам, кыргыз элибиз тынч болсун, биз дайым кыргыз эли мененбиз. Дагы эле андан башка ата энебизге чоң рахмат. Бизди бул жака жөнөтүп окуткан, бизге ишенген, олорго чоң салам болсун. Кыргыз элибиз силерге чоң салам, тынч болгула, аман болгула. Биз Түркиянын Болу шаарында окуп жатабыз. Мен Турдуев Абай, Нокаттан болом, Нокат районунун Кайрагач айылынан. Бу Түркиядагы агайларыбызга чоң рахмат айтабыз. Сабактарды жакшы берип атат. Окуучулар дагы бардыгыбыз жакшы билим алып атабыз. Бул жерде тамак-аш, жатакана бар жогу жайында. Аба ырайы дагы Кыргызстандыкка окшош эле экен. Жакшы кыйынчылыктар жок. Кыргызстанга салам айтабыз. Кыргызстанды сагындык бардыгыбыз. Ушу жерде жакшы билим алып окуп жатабыз. Мен алгач билим берген ага эжекейлериме чоң ыраазычылык билдирем. Бурда бул жакта тамак ашы шарттары баары жакшы. Бул жерде биздин эң жогорку деңгээлде билим берип жатат агайларыбыз бизге. Түркчө диний сабактардан билим алып жатабыз. Учурда арабча дерсибиз да бар. Биз жашаган жерде баардык шарттар бар. Жеп тамак ашыбыз, кийимибиз баары жайында. Бардыгыбыз ушул жерде таанышып, досторубуз бардыгыбыз азыр жакшы ынтымактабыз. Өзбек, кыргыз ондой нерселер жок, бардыгыбыз тынчтыкта жашайбыз.
ушул жерде биз үйрөткөн агайларга бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Биз ошо бул жерден көп нерсе үйрөндүк. Арабча, түркчө, Куран бардыгын жакшы үйрөндүк. Ушул 31 бала окуп жатабыз. Бардыгыбыз Кыргызстанга чоң салам. Эки окуу жайдын жетекчилиги менен жолугушуу болуп, тиешелүү иш-чаралар макулдашылган соң кайрадан мекенин сагынган келечек ээлеринин кебине кулак төшөдүк. Ассаламу алейкум. Мен Сатаров Асан, Ош областынын Карасу районунун Эркин айылынан келгенмин. Ушул биз бул Түркияга октябрдын 10-унда келгенбиз. Ошол убактан бери ушул күнгө чейин бул Түркиянын Ошто теология университетинин даярдык курсуну бул Түркиянын Болду шаарында окуп жатабыз. Азыр бул жерде биз менен окуп жаткан 31 кыргыз окуучу студенттери бар. Дагы биз менен бирге келген кыздарыбыз бар. Алар азырынча Анкарада окуп атат. Буюрса биз бул теология окуубузду бүткөндөн кийин Аллахтын буюрса биз Ош Кыргызстан мамлекетибизге бүтүн мусулмандарыбызга кереги тие турган инсандардан болууга аракет кылабыз. Бул жерде баардыгыбыздын сабактарыбыз өтө жакшы болуп атат. Бул жерде экзамендерден алган бааларыбыз да аябай жакшы. Кыргызстан элине бүтүн калкыбызга салам айтабыз. Буюрса биз да жакын арада Кыргызстанга барып калабыз. Assalamu alaikum. Men Halil Dadayev, Oş fakültesinden, Kırgız-Türk İlahiyat fakültesinden bolam. Bu yakta Türkiye'de okuvatavız 7 aydan beri köp nerse öğrendik. Bu yakta Allah'a şükürler olsun. Öğrengenlerimizin içinde bir ilahi öğrendim. Ruhsat versinler, şularda oradayım. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Ay doğdu üzerimize Veda tepesinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden Ente şemsun, ente nurun Ente nurun ala nur أنت مصباح السريا مرحبا يا خير داء Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili hoş geldin. Дагы биз бу жерде bizi окутуп жаткан агайларыбызга бардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы Кыргызстандагы бардык биз тааныган Кыргызстан бүткүл Кыргызстан элине салам жолдоп калабыз. Бул жерде Кыргызстандагыдай жүрөбүз, татыктуу билим алып жатабыз деп ойлойм. Кыргызстан биздей жаштарга абдан муктажы бар деп ойлойм. Жана ошондой эле бул жердеги студенттердин атынан кыргызстандык ата-энелерибизге салам сүйлөйм. Бу жерде көп нерсени үйрөнүп алдым. Бул жерде түркчө үйрөндүк, арабча, Куран-ы Керим. Дагы көп нерселерди үйрөнүп жатабыз. Диний белгилер, ислам тарыхтарын иншалла жакында Кыргызстанга барып калабыз. Кыргызстанды аябай сагындык.
Мен үй бүлөмө, ата-энеме чоң салам, досторума да салам. Көрүшкүнчө. Bayımı taratıp alıstan unutup bardık neresini sararıp olup anısızdan sakındım tuğan ceresini sararıp olup anısızdan Alatok kalpağın kiygen kezde askası kök asmanға тиген кезде мен дағы жолға чыган таңды тосо кучактайм ой кырлары нурдан учум улусуң кыргыз эли нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жери нурдан бүткөн ысык көл жердин көзү кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы дайралар кан тамыры чокутажы себеби топчулары ар бир ташым улусуң кыргыз жери ырдан бүткөн сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Болудагы жолугушуулар аяктаган соң ал калаадан 300 чакырым ыраак жайгашкан Анкара калаасына сапар алдык. Сапарлаштар менен таңдан башталган жолугушуулардын учугу Түркиядагы эң таасирдүү инсандардын бири Ахмат Кая мырзанын электрондук жабдыктарды чыгаруучу ишканасында, андан соң Түркиянын дин иштери боюнча жетекчилиги болуп эсептелген Диянеттин башчысы Мехмет Көрмез менен жолугушууларга алып барды. Кыргызстандагы билим берүүнүн өзөгүнө өзөк боло турган пландар макулдашылып, жаштарыбыздын акыл эсинде билим, жүрөгүндө ыйман уяласын деген тилек менен жасалуучу иштердин жаңы кадамдары шилтене баштагандыгына күбө болдук. Бүгүн биздин Ош мамлекеттик университети үчүн дегеле Кыргызстандын түштүк жери үчүн өтө чоң тарыхый окуя болду. Себеби Түркия Диянат Вакфы фондунун төрагасы менен Түркия Диянат иштери боюнча башбаканы менен бүгүн азыр жолугушуудан чыктык. Ош мамлекеттик университетинин алдында имам хатип лицейин ачуу боюнча, же болбосо имандуу тарбиялуу жигиттерди, улар кыздарды тарбиялоо боюнча бир лицейди ачуу боюнча макулдашууга жетиштик. Бул биздин жалпы элибиздин ыйманын арттырууга, жакшылыкка багыттоого,
Кудай Тааланын алдында таза жашоого чакыра турган бир билим борбору деген үмүт менен аябай чоң кубанычтуулук менен чыгып баратабыз. Биздин демилгелерди колдоду, биз да өз кезегинде өзүбүздүн жасай турган иштерибизди айттык. Бүгүн ушундай бир ажайып чоң жолугушуу болуп, чоң энергия менен, чоң каалоо менен Кыргызстанга чыгып баратабыз. Türkiýanyň ar kayсы kalaalarında ilimin örkünдөtüp жүрgөн magistranttар jana doktorantlar menen joluguşuular, ilim, bilim oçogu bolup eseptilgen okuu jaýlardyn jetekçilikleri menen baarlaşuulardyn arasında ertenki ilim eýelerinin eňsö tileklerini ukduk. Атым Özkönbay, фамилиям Зуридинов. Кыргызстандын Баткен областынын Кадамжай районунан келгенмин. Магистрат, 2-жыл магистратураны бүтүрүп, быйыл докторантура баштадым. 3 жылдан бери Анкарадамын. Биздин максат диний багытта ар кандай кызматты аткаруу. Мен багытым боюнча диндер тарыхы. Мамлекеттеги ар кандай диний багыттарга көз жүгүртүп, ошолорду калыс бир түрдө элге түшүндүрүү максатыбыз. 3 жылдан бери Кыргызстан бар элекмин. Быйыл буюрса барам. Элге салам айтам бул жерде. Assalamu alaikum Kırgız halkım. Men kulumumuzlar Çıngiz Baymurzaev. Oş oblastına Karaştın Noğat rayonundan bolamın. Oş Memleketlik Üniversitesi'nin Teologiya Fakültetini ayaktap, uşul yılı Ankara Üniversitesi'ne magistraturaga geldim. Uçurda İslam hukuku boyunca magistraturаны ulantıp jatam. Негизги максатыбыз ушул жерде терең билимге ээ болуп, терең диний билимге ээ болуп, Кыргызстанга, ошо Кыргызстандагы диний боштукту толтуруу максатында Кыргызстандагы элибиз жаштарда болсун, жашы өтүп калгандарда болсун, бизде Кыргызстанда ушундай бир диний билимдин жетишсиздиги байкалып келет. Себеби буга бир канча себептер бар. Тарыхтагы басып өткөн 70-80 жылдык совет доорундагы атеисттик билим берүү ошонун натыйжасында болот. Ошол боштукту толтуруу максатында ушул жерде билимибизди алып жатабыз. Колдон келишинче, акылыбыздын жетишинче аракет кылып жатабыз. Жакын арада биз дагы ушул жерден терең билимди алып, Кыргызстаныбызды барып, Кыргызстаныбызды диний Кыргыз калкыбыздын диний билимин өркүндөтөбүз деген терең ишенич жана үмүттөр менен билим алып жатабыз. Барыңыздарга тынччылык, токчулук, мекенибизде эч кандай болуп өткөн уруш жаңжалдар, жаман окуялар кайра кайталанбасын. Бардыгыбыз элибизге, бардык улуттарга ынтымакчылык, ырыс берекет каалайм. Мен Эргиш кызы Азиза, Кыргызстандан Ош областынын Карас районунан келдим. Бул жакта дин психологиясында магистратурада окуп жатам. Азыр диссертация жазып жаткан учурум. Кыргызстанда психологияга, өзү психология, дин психологиясы өтө маанилүү, бирок биз аны колдонбой келе жатабыз. Ошон үчүн Кыргызстанда буга муктаждык өтө көп. Ушунун ордун толтуруу максатында бул жакта окуп жатабыз. Кудай буйрса, биздин калкыбызга керектүү бир адис болуу максатындабыз. Кыргызстандын баарына салам. Kanatım bolsoň azır men, kalkıldap uçup gitsem deyim, kaldaygan sarı tağında kargıgaç bolup gitsem deyim, kaldaygan sarı tağında kargıgaç bolup gitsem deyim. İlim izlep жүргөн жаштарыбыз өз иштери менен алек болсо, билим суусун татканып жаткан студенттерибиз
Сары Ooz балапандай түрк боордоштордун айтканына ыкылас коюп, ынта менен тарбия алып жаткандыгы, жакшы менен жамандын, адал менен арамдын, ыйман менен кудайсыздыктын, абийир менен арамзалыктын жана башка далай баш ооруткан проблемалардын тепсендисинде турган Кыргызстаныбыздын бөксөсүн толтурар, жаштардын катарын толуктаар деген үмүт отун жандырат. Мен Амина Бахадыр кызы, Оштун Карасу районунан болом. Турцияга окууга келдик. Теологияда бардыгыбыз дин эйтими боюнча окуп жатабыз. Окууларыбыз бар жогу жакшы, үйдөгүлөр биз ойлобосо дагы болот. Түркчөнү бардыгыбыз өтө жакшы үйрөндүк. Кыргызчага бир канча аралаш сөздөрдү кошуп үйрөнүп калышып жүрөмүн. Жашообуз жакшы кетти. Кудай кааласа 2 айдан кийин үйгө барып калабыз. Окуулар эми жакшы, биз ойлошпосо деле болот. Ойлошпосо дегенде андай манда эмес, эми жаман ойлошпосо болот. Окуулардын бардыгына бизден кийинкилерге дагы келип окуп кетишин каалайбыз. Себеби окуу жакшы, мындан кийин уланткандар болсун. Кудай кааласа 20 кыз бардыгыбыз бүтүрүшүп каалайбыз. Оштогу бир гана Ош эмес, Кыргызстандагы бүтүн жердештерибизге, халкыбызга мусулман динибизди жана бул үйрөнгөн нерселерибиздин бардыгын үйрөтүп каалайбыз. Ирчитип дайын биикке, елесің чықпай есімден, сен жүріп дайым денімден, сезімді билеп келесің, сен жүріп дайым денімден. Uqtasam giret düşüme, argımak çapkan dağlar, tuyulbay takır kusalık, tınçıbay koydu sanılar, tuyulbay takır kusalık. Кыргызстанга айтылган саламды жүктөнүп, сапардаштар Анкара калаасынан 300-400 чакырым түндүк тарабында жайгашкан Кастамону калаасына бет алдык. Кастамону университети уюштурган мавлютка катышып, боордоштору менен илим билим берүүнүн ыңгайлуу шарттары тууралуу өнөктөш катары макулдашууларга жетишилди. Бүгүн сиздер менен жарык жүздө ушу куттуу жумалык мааракесинде жолукканга мен өтө кубанычтамын. Өтө сүйүнүп турабыз. Себеби пайгамбарыбыз адамзаттын турмушун жаңы нукка бурган, жаңы сапаттык деңгээлге көтөргөн, анын гуманисттик ойлору бүгүн адамзатты чынчылдыкка, тазалыкка, адамзатты калыстыкка, адамзатты жакшылыкка үндөгөн идеялар менен кел айтат. Андан кийин мындан кийин дагы илахият факультети Кастамону университетинде 1 жашка толуптур. Биздин университеттеги илахият факультети 19 жашка толду. Байланыштар болот деп ойлойм. Кастамону бизге өтө жакты. Кыргыз жери менен Кастамону өтө окшош. Арчалар, токойлор, орманлар. Дарактар бул биздин дарактар. Ошон үчүн адамдардын жүзүндө да, силердин жүзүңүздөрдө да, сиздердин жүрөгүңүздөрдө да бизге карата болгон бир туугандык мамилени сезип атабыз. Биз бул күндө 70 жыл, 80 жылга жакын күттүк. Мустафа Кемал Ататүрктүн осуяты бар. Кыргыздар, түрктөр, казактар, түркмөндөр
Орус бийлигинен бошогондо biz Türkler birinci bolup kol sunuşu sebep aytkan osiyatı var. Oşon üçün biz bu жерге tuğan izlep geldik, bir tuğan izlep geldik, келечекке birge çoğu baralım деген maksatımız var. Урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу бир туугандар, урматтуу боордоштор, бүгүн мен бактылуумун. Себеби биз Кастамонуга биринчи жолу келип, бүгүн улуу пайгамбарыбыздын туулган күнүнө дал келип калгандык үчүн. Баарыңыздарга Алла Таала жакшылыктарын берсин. Биздин бир туугандыгыбызды арта берсин. Дайыма түрк элдери ынтымакта, биримдикте жана дүйнөнү таң калтыра турган ийгиликтер менен дайыма биздин тагдырыбыз коштолсун. Чоң рахмат. Kastamonu'dan İstanbul'a gelip Osman Nuri Topbaş menен joluguşup Türkiýanyň tarihi bağluluklarına serp salıp Alatoğubuzga kayra tarttık. Bugünkü Türk boordoştorgo öz mezgilinde iyindeşip uluu döwletli bekemdöөгө salym koşkon tarih tereňine kayrılarыбызды esiňizlerge dagı bir ret salуу menen bugünkü bayanга çekit koysam